Саламатсыңар урматтуу окуучулар, сиздерге жагымдуу маанай тартуулап, бүгүнкү онлайн сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин өтүлүүчү тема КМШга жалпы мүнөздөмө. Башкача айтканда, көз карандыс мамлекеттердин сериктештиги, география предмети 9-класстар үчүн. Биздин максатыбыз КМШ өлкөлөрү боюнча жалпы маалымат алабыз, аларды контур картага түшүрө алабыз, тапкычтыкка үйрөнөбүз. КМШ өлкөлөрүнө мурдакы Советтер Союзунун 15 республикасынын ичинен 12си кирет. Балтика боюндагы 3 республикадан башкасы — Литва, Латвия, Эстония. Көз карандыс мамлекеттердин сериктештиги эгемендүү көз карандыс мамлекеттердин өз ара макулдашууларынын жана келишимдеринин негизинде түзүлгөн мамлекеттер аралык бирикме. КМШ 1991-жылы 8-декабрда Минск шаарынын жээгиндеги Беловеж токоюндагы СССРдин курамында Россия Федерациясы, Украинанын, Беларусь республикаларынын президенттери кол койгон келишимдин негизинде түзүлгөн. КМШнын түзүлүшүнүн себеби мурдагы Советтер Союзуну кулагандан кийин биримдикти сактап калуу максатында 15 мамлекет биригип, кол коюшуп декларация кабыл алган. Бул шериктештиктин максаты элдер менен мамлекеттердин саясат, экономика, маданият, билим берүү, кеңири маалымат алмашууга көмөк көрсөтүү болуп саналат. КМШнын географиялык абалы. КМШнын аймагы Евразиянын түндүк бөлүгүндө жайгашкан. Батыштан чыгышка карай 9000 километрге жетет. Түндүктөн түштүккө карай 4200 километр. Аянты 22,11 миллион километр квадрат. Калкынын саны 280 миллион 360 миңден ашык. Бул 2005-жылкы маалымат боюнча. КМШга негизинен 12 өлкө кирет. Алар: Азербайжан, Баку; Армения, Ереван; Грузия, Тбилиси; Белоруссия, Минск; Казакстан, Нур-Султан; Россия, Москва; Молдавия, Кишинев; Таджикстан, Душанбе; Түркменстан, Ашхабад; Украина, Киев; Өзбекстан, Ташкент. Жана биздин өлкөбүз Кыргызстан, борбор шаарыбыз Бишкек. Кана эмесе балдар, өтүлгөн тема боюнча бышыктайбыз. Бул кайсы өлкө балдар? Кана ойлонуп тапкылачы. Азаматсыңар. Бул Казакстан, борбор шаары Нур-Султан. Бул кайсы өлкөнүн картасы балдар? Ойлонгулачы. Таптыңарбы? Азаматсыңар. Бул Өзбекстан, борбор шаары Ташкент. Балдар, бул кайсы өлкөнүн желеги? Азаматсыңар. Бул Россия Федерациясынын желеги. Болчу балдар, кайсы өлкөнүн желеги? Азаматсыңар. Бул Тажикстандын, борбор шаары Душанбе. Сиздерге үйгө тапшырма: КМШнын курамына кайсы өлкөлөр кирет? Буну жазабыз жана контур картага түшүрөбүз. Бул таблицаны толтурабыз. 12 мамлекет, анын аянты, калкы жана борбор шаарларын түшүрүп келебиз. Кийинки темага чейин сак саламатта калыңыздар.